14-июнга карата маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Элит Хаустун батирлеринин бир бөлүгү мамлекетке өтөт. Өз кезегинде курулуш компаниясы 2000 чарчы метр турак жай аянтын мамлекетке өткөрүп берет. Бул 19 батир. Орунтаев кийин бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компанияларга өткөрүлүп, ал жактан аларды карапайым эл сатып алса болоорун айтты. Буга чейин сот Элит Хаустун негиздөөчүсү Тимур Файзиевди ал мамлекетке $3 миллион төгүп берген соң абактан чыгарганы белгилүү болгон. Файзиев 2023 жылдын октябрында Кримтөөл Камчы Көлбаев жок кылынгандан кийин кармалган. Ишкер кылмыштуу кирешилердин изин жашыруу жана адалдоого айыпталып жаткан. Ош Кайгыл милициясынын унаасы өрттөнүп кетти. 3-июнь саат 13:00 чамасында Ош шаарында патрулдук милициянын кызматтык унаасы өрттөнүп кетти. Бул тууралуу клоопко аталган кызматтан тастыкташты. Маалыматка ылайык, жолдо бараткан унаа капыстан күйүп кеткен. Ичиндеги адамдар унадан чыгып кеткендиктен эч ким жараат алган эмес. Кырсыктын чыгуу себеби тиешелүү экспертизада аныкталат. УКМК 2010 жылдагы Ош окуясынан кийин теракт жасоого даярданган шектүүнү кармады. АИИ жана анын Ош облусунун тургундарынын арасынан болгон шериктери 2010 жылдагы окуядан кийин Кыргызстандын аймагында террордук актыларды жасоону көздөп, бул үчүн ок атуучу куралдарды жана жардыруучу заттарды сатып алышкан деп билдирди УКМК. 2011 жылы АИИ 2 шериги кармалып, ар кандай мөөнөттөргө соттолгон, бирок калгандары, анын ичинде АИИ, качып кетишкен. Президент ишкер жана инвесторлордун укугун коргоону күчөтүүнү сунуштады. Ага ылайык мыйзамдуу ишкерди кылгандарга тоскоолдук жараткандарга салынчу айыптын өлчөмү 100 000 сомдон 150 000 сомго көбөйтөт. Аны менен катар мыйзам бузган ишкерлерди дароо эле камабай, аларга электрондук байкоо жүргүзүү, күрөө, үй камагына алуу өңдүү ыкмаларды колдонуу сунушталууда. Бул демилге ишкерлерди негизсиз камакка алуудан коргоо максатында көтөрүлүп жатканы айтылды. Кыргызстанда 300дөй турак жай коммерциялык объектинин курулушу мыйзамсыз деп табылды. Кыргызстанда жалпы 277 турак жай жана коммерциялык объектинин курулушу мыйзамсыз деп табылган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин 4-июндагы жыйынында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев билдирди. Ал мыйзамсыз курулган курулуштардын коопсуздугуна кепилдик жоктугун айтты. Кызыл китеби менен мыйзамсыз курулган курулуштарды тартипке келтирүү зарылчылыгы бар. Анткени азыркы учурда 277 мыйзамсыз курулуштардын 90% жеке менчик жерлерге жайгашкан. Алардын коопсуздугуна эч ким жооп бере албайт. Себеби бүгүнкү мыйзамдар менен биз аларды барып текшерүүгө да укугубуз жок. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында 100гө жакын мыйзамсыз курулуштар бар. Биз алардын баарын бузуп салалы деген ниетибиз жок. Тартипке келтирүү керек. Кызыл китеби жок курулуштарды токтотуп же алып коюп атабыз. Кызыл китеби барлар каалагандай куруп жаткандыктан эртеңки күнү андай жашай турган адамдардын коопсуздугуна эч кандай кепилдик жок болуп жатат, деди ал.